Сетевой бизнес харам халал дегенге. Сетевой бизнес экиге бөлүнөт. Бирөөсү бар пирамида, который акча салып, как Буратино вырастут через 3 месяца или через год дегендер. Вот это вот харам. Артыңан бирөөнү жетелеп апарасың, же продукциясы жок, же эчтекеси жок, сен ошол жерге апарып акчаны салдырасың. Ал компания 3 айдан кийин түү оту менен жок болуп кетет. Эчтеке жок ал жерде. Сиз эмне болуп атасыз? Жакындарыңызга уят болуп атасыз. Во-первых. Во-вторых, ал жерден тапкан акча деле харам. Сиз бирөөнү алып барып жетелеп барып атасыз. Ал жерде же продукциясы жок. А биздин кылып аткан жумуш эмне? Биз болгону сиздер мага чейин деле башыңыздарды, чачыңыздарды, кашыңыздарды тарап жууп, идишиңиздерди жуугансыздар, кириңиздерди жуугансыздар. Мен болгону ошону базардын баасынан да арзан алып, жана ден соолук кайда тап деп атам. Туурабы? Эгерде мен предлагать этип аткан продукция сиздерге пайда алып келип атса, жашооңуздарды жакшы жакка өзгөртүп атса, бир жакшы начар жашоодон мага окшоп жакшы жашоого келсеңиздер, анда менин кылып жаткан жумушум адамдарга пайда алып келип атса, харамбы же халалбы? Сиздерден сурайын бул. Халал, канчалаган айымдардын жашоосу өзгөрүп атат. Үйдө бешик тербете отурган айымдар дагы акча таап атат. Эмнени таза халал таап атат.